Адам төрөлгөндө эле ийгиликтүү же бай болуп төрөлбөйт. Пайгамбар төрөлгөндө деле кадимки биздей эле болуп төрөлгөн. Бардык пайгамбарларда, ыйык адамдарда, бардык ийгиликтүү адамдарда, көбүнчө күчтүү лидерлерде жана бай адамдарда дайыма адилеттүүлүк сезим бар. Жараткан буларды адилеттүүлүк сезим бар болгон үчүн тандап алган. Адилеттүүлүк эң негизги духовный закондордун бири. Өзүңө зыян болуп атса дагы чынчыл бол. Бирөөнүн бирденкесин алба, эч кимге карыз болбо. Алганыңдан көбүрөөк берип жүр. Адилеттүүлүк адамда төрөлгөндө эле болот. Ал адилеттүүлүктүн соту сен өзүңсүң, өзүңдүн абийириң. Дагы бир негизги закон сенин ичиңдеги сактап жүрчү команда дейт. Адамдын ичинде команда болот. Алар сенин жүрөгүң, сенин чынчылдыгың, сенин татыктуулугуң, кадыр баркың. Сот сенин абийириң. Өз ичиңе команда түз. Бул эмнени билдирет? Сенин жүрөгүң, сезимдериң менен карама каршы болбошу керек. Сенин абийириң, сенин кылган иштериң үчүн уялбаш керек. Дайыма өзүң үчүн сыймыктанып жүрүшүң керек. Ошон үчүн максатыңа жетүү үчүн духовный закондорду колдон. Эч убакта эсиңен чыгарба. Жана түшүн, акча сеники эмес, байлыгың сеники эмес. Сен убактылуу колдонгонго гана акың бар. Өзүңдү кыйнаба, сен төөлүк эмессиң. Түшүнүшүң керек, акчаны, бийликти, билимди Кудай берген жана сенде алар канчалык көп болсо, ошончо сурагы бар. Сен өзүңдө болгонуң менен бөлүшүшүң керек. Кудай буларды сага башкалар үчүн кам көрсүн деп берди. Сен болгону себепчисиң. Кудай сен аркылуу башкалар үчүн жумуш ордун түзөт. Жумуш ордун түзүү менен көптөгөн үй бүлөлөргө кам көрөт. Сен аркылуу жүздөгөн үй бүлөлөрдү багат. Эч убакта бирдемкеңди жоготуп алсаң кейбе. Акчаңды жоготсоң сен эчтеке жоготпойсуң. Албетте, кайра акча жоготуу кандайдыр бир убакытты ээлейт. Жумуш ордуңду, бийлигиңди жоготсоң дагы эчтеке эмес. Эгерде сен өзүңдү жоготсоң, сен бардыгын жоготкон болосуң. Сенде канча байлык, канча акча болсо дагы өзүңдү эркин карма. Байлыкка, мүлккө байланба. Бул үй менин ата бабамдан калды эле. Мен өлгүчө ушул үйдө жашашым керек. Неберелериме өткөрүп беришим керек деп байланба. Эгер сага пайдалуу болсо сат дейт. Өзүңдүн байлыгыңды ар кандай формага келтиргенди үйрөн. Бирок дайыма эсиңде болсун, сага эч нерсе таандык эмес дейт. Эгерде сен канча акча жоготконго даяр болсоң, ошончо акча табасың деген законду түшүнсөң, сенин кирешең көбөйүп баштайт. Миллионду жоготконго даяр болсоң, сенде миллион болот. $100 деле жоготконго даярсыңбы? Кирешең $100 болот. Кудай баарын эсептейт. Бул закондордун баары биздин жашообуздун маңызын түзөт. Сабактан кийин Мехрон жалгыз ойлонуп отурду. Ал өзүнүн жашоосун эскерип отуруп, эсине 20 жаш кезиндеги атасынын материалдык байлык үчүн эле кызыкпай, духовный байлыкты дагы эсиңен чыгарба. Эгерде сенин руханий дүйнөң жарды болсо, материалдык байлык бактылуу кылбайт дегендерин эстеди. Азыр түшүнүп отурат. Наставник деле ошол эле сөздөрдү айтканын. Бирок ал 20 жашында ал атасынын сөзүнө көңүл бурган эмес. Атасынын сөздөрүнүн маанисин эми гана түшүнүп отурат. Дипломду тапшырып атып, мугалими өзүңчө дайыма окуп жүр. Жашоо бул түбөлүк школа. Ал дагы баа коет, бирок кайра экзаменди бере бергенге мүмкүнчүлүк бербейт дегендерин да эскерип отурду. Бирок бул сөздөрдү дагы ал убагында кулагынын сыртынан кетирген. Мехрон эми түшүнүп атат. Жашоо ага дайыма кеңеш берип турчу экен, туура жолго баштап берчү экен. Бирок ал эч түшүнчү эмес экен. Ал азыр гана түшүнүп баштады. Адамдардын ар бир сөзүн түшүнүп, далдап туруш керек. Китептен, газеттарын окугандарын көңүл коюп окуш керек экенин. Жашоонун подсказкасына түшүнүп, алардын жашоодо колдонуш керек экен. Жашоодо өтө внимательный, өтө көңүл коюп туруш керек. Внимательный болуш керек дейт. Күндөр зымырап ат эле өттү. Окуу аягына чыкты. Окуу күндөрүнүн акыркы күндөрүнүн биринде Мехрон
Эрте туруп алып спортивный кийим алып тоону көздөй чуркады. Тоолордун кооздугуна суктанып, агып жаткан сууну бойлоп жаратылышка суктанып жүрдү. Ички гармониясы менен жаратылыш гармониясы бири-бирине байланышып турганы сезилди. Тоонун абасынан кере-кере дем алып, сонун энергия алды. Өзүн өтө жеңил сезип, шаарга барганда паркка дайыма чуркайм деп өзүнө сөз берди. Күндө бирден духовный закон окуп турмай болду. Ошентип Мехрондун кете турган күнү да келди. Мехрон ичинен кеткиси келбей аткан сезди. Ал бул убакыттын ичинде бияктын жашоосуна огородко иштегенге көнүп калыптыр. Ал наставникке түшкө чейин огородко иштейинчи деп суранды. Ошентип түштөн кийин наставник Мехронго келечекте эмне кыласың деп пландары жөнүндө сурап, коштошуп атканда китеп белек кылды. Бул китепте 41 молитва, тиленүү. 41 молитва бар. Сен күндө 3 маал ар бир молитваны окуп турасың деди. Эң негизгиси чын жүрөгүңдөн тилен. Ар бир молитванын маанисин түшүнгөнгө аракет кыл деди. Жана ошол айтылган сөздөрдү жашооңдо аткаргын. Бул сенин ийгилигиңдин гарантиясы деди. Эгерде кеңеш керек болсо, мен сени көргөнгө кубанычтамын. Келип тур. Менин эшигим ачык. Сен үчүн дайыма ачык деп экөө коштошту дейт. Мехрон шаарда